Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Аталардын эрдиги эч качан унутулбайт. Улуу ата мекендик согуштагы жеңишке кыргызстандык баатырлар өзгөчө эрдиктерди жасашкан. Алар өз урпактары үчүн түбөлүк баатыр бойдон жүрөктө сакталат. Жеңишти алып келүүгө салым кошкон кыргызстандык аскерлердин бири Мамбет Рыскулов, жаш офицер, взводдун командири, көптөгөн орден медалдардын ээси болгон. Мамбет Рыскулов умело управлял стрелковым взводом, воевал отважно. За эти дни его взвод с незначительными потерями для себя истребил 23 гитлеровца и 15 фашистских солдат взял в плен. Мамбет Рыскулов 19 жашында аскерге чакырылып согушка жөнөтүлгөн. Взводдун командири кайраттуулугу, эржүрөктүүлүгү менен ар дайым коркпостон алдыда жүргөндүгүн уулу эскерет. Жашына карабай кенже лейтенант взводду чебер башкарган. Ага 1945-жылы Кызыл Жылдыз ордени ыйгарылган. За удостоверение, все подтверждено документ. Удостоверение за участие в героическом штурме освобождения Праги. Это гвардии лейтенант Рыскулов Мамбет, указом Президиума Верховного Совета награжден медалью за освобождение Праги. Вот. Мамбет Рыскулов салгылашууда эрдикти көрсөтүп, жанын аябай ири шаарларды баскынчылардан бошотууга зор салым кошкон. Буга берилген наамдары далил. Кенже лейтенант 2 Кызыл Туу орденинин ээси. Праганы бошоткондугу үчүн, Берлинди алгандыгы үчүн жана эрдик медалдары берилген. Ал майданга 1943-жылы, 1945-жылы катышып, андан кийин 2 жыл Германияда эвакуациялоочу аскердик жайда кызмат өтөгөн. Это война, это грязь, кровь, каждый день. Согушта атам 2 жараталган экен. Бирөө ийнине жана мойнуна. Кийин мекенге кайтып келип, менин апама баш кошкон. 6 балалуу болдум. Токтобек Рыскулов атасы камкор, боорукер болгонун эскерет. Балдарын өз мекенин коргоонун маанилүүлүгү жөнүндө айтып тарбиялаган. Ал алардын үйүнө улуу ата мекендик согушка катышкан башка аскерлер келгенин белгиледи. Алардын арасында Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов да болгон. Ал күлкүлүү шайыр жана тапкыр болгон. Вот папин взвод стоит, посмотрите, у них. Бул сүрөттө атам менен бирге кызмат өтөгөн офицерлер. Алардын арасында Дайыр Асанов дагы бар. Күн сайын өлүм алдында салгылашкан. Атам дайыма айтчу, мекен баарынан бийик турат деп. Эл үчүн, жер үчүн баарын берүүгө даяр экенин оозунан түшүрчү эмес. Бул жөн эле сөз эмес экенин көзүнөн көрчүмүн. Военкомы. И среди них вот мой папа сидит. И вот здесь я вижу это Дайыр Асанов. Токтобек Рыскулов бала кезинде атасынын жолун жолдогусу келген. Ден соолугуна байланыштуу тарыхчы кесибин тандап алган. Это крепко вбито в нашу семью. Элдин баары сурашат, эмнеге аскер кызматын тандабаганымды. Ден соолугума байланыштуу ал тармакты тандаган жокмун. Өзүм бала кезимен тарыхка кызыгам. Улуу ата мекендик согуш тууралуу 2 китепти чыгардык. Анын авторлорунун бири болдум. Эр жүрөктүн, ар намыстын ээси Мамбет Рыскулов 1970-жылы дүйнөдөн кайткан. Анын эрдиги урпактарынын эсинде ар дайым сакталат. Тынчтыкты орноткон аталар келечек муундардын жүрөгүндө жашап, мекенди коргоого кызмат кылууга шыктандырат. За ценой не постоим, одна на всех, за ценой не постоим. Иният Эргешева, Меримбек Чусупек уулу, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.